Адамды Аллах Субхану ва Таала жетекчиликке муктаж кылып жаратыптыр. Адам жетеленме макулук экен да. Адамды кыйратыш үчүн жана биз айтпадыкпы? Адамдын жашоосун кыйратыш үчүн анын жашаган эрежесин алып коюш керек. Болду, давдырап калат. Эрежесин алып кой, кыйратып кой акыйдасын, бүттү, ал сеники. Каалаган эрежеңди берип жашатасың. Маңкурт деген ушул жерге келет. Анын жашап аткан эрежесин, принциптерин бузуп коесуң, күч менен бузасың, курал менен бузасың, идеологиялык жактан бузасың, ал сеники бүттү. Эмнеге адам жетеленме зат? Ал жетекчиликке дайым муктаж. Ушул жетекчилик бир гана булактан берилиш керек. Эгерде ар булактан берилсе, ал адамдын жашоосу дагы эле кыдырайт. Жанагы койчу көп болсо кой арам болот дейт. Кыргызда бекерден чыкпайт бул сөздөр. Адамга да башкаруучу көп болсо, адамдын жашоосу ыдырайт. Кимисин угат аны? Бирине бири карама каршы, бири мындай кыл дегенде экинчиси мындай. Бири макул дегенде бири макул эмес. Ошондуктан таухид адамга жетекчиликти бир булактан берилгенин таң ойлойт. Бир булактан башка, Аллахтан башка мыйзам ээси жок деп билет. Ислам таухиди, туурабы? Мыйзамдын ээси Аллах деп билет. Өкүмдөрдүн ээси, тыюучу да, уруксат берүүчү да Аллах деп айтат биздин акыйдада. Башкага башы ийилбейт мусулман акыйдасында. Мына ушу өкүм Аллахтан келсе аткарылабыз, кандай аткарабыз? Пайгамбары көрсөткөндөй аткарабыз. Бул Аллах Субхану ва Тааланын жараткан маклукаттарына болгон жакшылыгы. Амыр буйруктар бир булактан келген деген. Таухид ушу. Башка диндерди биздин мен туура эмес айтсам устазым деп коет. Башка диндердин бизден айырмасы ушунда. Аларда буйруктар ар башка булактан келет. Философиялык окууларда сан жеткис философтордон келет. Сан жеткис. Паланча мындай деген, бул мындай деген, ошолордон келип чыккан академиялык түшүнүктөн улам 70 жылдык атеисттик система курулду. Аяк эмне менен бүттү? Мен Кудай сактасын, 80 миллионго жакын адам кырылды ушунун тарыхында. 80 миллионго жакын адам кырылды. Бул кандай чоң кыргын бул. Кызыл террор болду. Ошон үчүн буйрук борборлошкон бир гана булактан алынуусун ушу таухид камсыз кылат. Таухиддин аткарган ролу ушунда. Адамдардын түшүнүгүн буза турган нерсе таухидине берилген зарба. Таухидти бузасың, дин бузулат. Таухидти бузасың, дин иштебейт адамдарга. Бүттү. Жана дөңгөлөккө сайылган кетмен саптай, дөңгөлөктү тарс токтотот. Керек болсо тетрисинче дин адамдарга зулумдук кыла баштайт да. Таухид бузулса. Эгерде бардык өкүмдөр, бардык чечимдер ошол бир гана Аллах Тааладан берилген буйрук менен жашашпаса, жашап.